Жашы жүзгө таяп карлыкканбы, сатынды аксакалдын сүйлөгөн сөздөрү кыймылы жай. Бирок бала бакыраларынын артараптуу камкорлуктарынан болсо керек, саламаттыгы жакшы. Айтымында ал дээрлик 3 жыл бою фашисттик Германиянын корчосунда турган Ленинградда душманга каршы туруп, баатырдыктын мыкты үлгүсүн көрсөткөн. Ошондой эле Европа өлкөлөрүн бошотууга катышып, кичимекенине 1947-жылы кайтып келген. Ардактуу эс алып чыкканга чейин Нарындагы сүт заводунда үзүрдүү эмгектенди. Мына ушундай өрнөктүү өмүрдү кечирген ардагерди алгачкылардан болуп, Ат башы райондук маданият бөлүмүнүн өнөрпоздору куттукташты. Учурда 4 уул, 6 кыздын, 21 небере менен 27 чөбөрөнүн төрлөрүн көрккө чыгарган аксакалга урматсый Ат башы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан көрсөтүлүп, ага акчылай жана баалуу сыйлыктар тапшырылды. Мындай миссияны аткарган аталган мекеменин жетекчисинин орун басары Нурлан Акимов Сатынды Жапаровдун небереси экендигин да белгилейли. Бул биз үчүн өтө сыймык. Биз ошо райондук ички иштер бөлүмүнөн жыл сайын ушу ардагерлерди 9 май күнү урматтап сыйлап, аларга таазим кылуу биздин милдетибиз. Биз ошон үчүн келип, биздин ветерандарыбызды сыйлап турабыз, урматтап. Эгер мындан 84 жыл мурунку тарыхка кайрылсак, алыскы Ат башы өрөөнүнөн өзү атылган жоонун каттыгын бериш үчүн 6,5 миңге жакын жигиттер атташкан. Алардын 12-си 1-3 даражалардагы даңк, 31-и Кызыл Жылдыз ордендери менен сыйланса, 2 Советтер Союзунун баатыры жогорку намына ардышкан. Ошондой эле ат баштар оруктарда өзгөчөлөнүшүп, бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн ураанын алдында жигерлүү эмгектенишкен. Натыйжада алардын даны менен наны, эти менен сүтү советтик жоокерлерди эч нерседен кем кылбаган. Арийне, бүгүнкү алардын арасында суйлуп, райондо оруктун 3 гана эмгекчиси калган. Аталардын эмгегин, эрдигин баалап, чоң маданий массалык иш-чарада уюштуруп жатабыз. Ушу аталар абдан бир бактылуу адамдар экен, бир кылым жашап, согушка катышып, согуштан эрдик менен жеңишке жетип келип, анан ушундай калктын ушундай бир сыйлыгына татыктуу болуп атышат. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму республикадагы 39 согуш ардагерлеринин үйлөрүн ар кандай кырсыктардан бекер камсыздандырып берүү чечимин кабыл алган. Мындай жеңилдиктерден Нарын облусундагы согуш ардагерлери Тапа Керимкулов жана сөз болуп жаткан Сатынды Жапаров да пайдаланышмакчы. Андан сырткары акчалай сыйлыктарды берип, ушул кишилердин дары-дармегине, осы дагы бир нерсесине пайдалуу болсун деген максатта акчалай сыйлыктарыбызды, андан сырткары үйүн камсыздандырып берип кетебиз. Ушулардын аркасында биз ушул жаркын, жакшы жашоодо жашап атабыз да. Теңир Тоо жергесиндеги улуу жеңиш майрамында кичинекей бөбөктөр да чоң аталары менен апаларын куттуктоону унутпай, бал тилдүү ырларын, кооз кыймылдагы бийлерин тартуулашты. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.